Бул суу Кара Кожо дарыясы менен Пар дарыясынын кошундусу Кара дарыя болуп эсептелет. Күн ысыт мөңгүлөр эригенге байланыштуу суунун деңгээли көтөрүлүүдө. Bundan 2-3 gün başta su götürülüp tömönkü görünüp turgan jarlарды көчүрүп кеткен. Жардын үстүндө айылдын калктуу пункту жайгашкан. Суу көтөрүлүп, жардын түбүнө суу жакындаган сайын айыл эли кабатыр болууда. Бул жерге мамлекет тарабынан дамба курулбайт эмес, курулган, бирок толук эмес жана элдин айтуусу боюнча пайдасыз курулган дамба. Айыл элинин каалоосу боюнча дамба жогорку көрүнүп турган топ дарактардын тушунан ылдый көздөп куруу болчу. Себеби дегенде жогору жактан курулган дамба айыл эл үчүн бир топ пайдалуу болмок. Бул жерде мамлекет тарабынан курулган дамбанын сапатсыз курулганын байкасаңыздар болот. Себеби суу дамбанын четинен көчүрүүдө. Суу турган орундукта bundan 2-3 gün başta kançalanan el paydalana turgan yer turgan. Su jogorkulukta turgan kanaldın bugün görүүгө болот. Görünüp turgan tal balkim жарым сааттан кийин, балким ага жетпей суунун агымында кетет. Бул жерде бир топ дарактар жана токой чарбасынын көмө жемиштери бар болгон. Жогоруда турган элдин бардыгы суунун агымын карап жалат тартып, качан жерибизди суу алып кетет экен деп отурушкандар. Жогоруда көрүнүп турган агындылардын бардыгы мына ушул дарак сыяктуу жогору жактан агып келген. Жогорку жайытта көрүнүп турган көчкүлөрдөн айыл эли бир топ жапа чеккен. Мал жанынан айрылышкан, бирок буга чейин эч кандай мамлекеттик органдарга, мамлекетке даттанган эмес. Бирок таңкы саат 7 болбой айыл эли кыжала тартышып
мамлекеттен чоң үмүт артып отурушууда. Жок дегенде ушул сууга бир чара көрүп, айыл элинин пайдалана турган жана жашай турган жерлерин коргоп бере алабы экен деп мамлекетке үмүт артууда. Бул жерде карапайым элдин шалпаясы жана нараганда бактарады. Суу анын түбүндө агып атат. Мынакей алып кетти. Жана мен айтып аткан ал жарым саатка жетпей